Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркыраткан чындык биз менен. Көпчүлүгү деле ушуну күтүп атат, көпчүлүгү ушуну күтөт. Жок дегенде жанагы мыйзамга шылтап коюп, бир аз жеңилирээк той өткөрүүгө мүмкүнчүлүк жаралат. Кечиресиз. Саламатсызбы? Мен медицина боюнча суроо берейин. Анан сиздин сөзлөрүңүздөн ойлом. Пусть мигранттарга ал проблемаларды чечпей койсо, депорт болуп анан мекенине кайталы деген ой келип кетти да, кайра дагы. Анан башка суроо берейин атам. Мен Кыргызстанда 20 миң айлыкка иштедим. 10 миң квартирага сыймайт эдим. Анан 8 миң сайтикке берем. Ушундай да. Сайтиктерде место жок, албайт. Ушундай проблеманын аркасынан мен ушул жакка келип отурам да. Россияга. Кичине болсо дагы үнөмдү чогулабы деген акча. Канча балаңыз бар? 1. Кайнене кайда? Жок. Мен жалгыз энем. Сиздин өзүңүз, апаңыз? Жок. Жалгыз бойсузбу? Жалгыз бой энем. Анан бул жакка келгенден бери мен ойлонуп, только баламдын окуусуна гана инвестиция кылганга чечтим. Только курстарга алып барам, английскийлерге ушу билимдүү адам болсун депчи. Ошого гана аракет баштадым. Бул маселени Кыргызстанда кандай чечсе болот? Жаш үй бүлөлөр айлык алат, айлыгынын жарымын эле квартираларга берип коет. Алар деген эме төлөшпөйт. Эч ким аны контролдобойт да, баягы арендага берген хозяйкалардычы, хозяиндарды. Рахмат. Атыңыз ким? Каныкей. Каныкей. Анан садиктер дагы частныйлар кымбат, мектептер частныйларга окутайын, билимдүү кылайын дейсең, жакшы. Алар дагы кымбат, биздин айлыгыбыз жетпейт, ушундай маселелер. Мен өзүмдө мисал келтирейин сизге. Мына ушунун баарын шылтоо катарында гана кабыл алам. Шылтоо катарында кабыл алам. Себеп биз дагы биринчи жумушту баштаган кезибизде башыбыздан сылап эч ким бизге бир ысыкты кочуп берген эмес. Биз бир көйлөк, бир шым менен бир кишинин квартирасына жалдап кирип, анын дагы көлөмү бул жагы 2 метр, бул жагы 3 метр болчу. Отунун жарып берип, көмүрүн ташып киргизип берип, эшигинин алдын тазалап берип, эптеп тилин таап оокат кылчубуз. Эптеп оокат кылчубуз. Эч ким турмушту баштаганда эле майкөл сүткөлдүн үстүнө төп эти түшүп калбайт. Кыргызстандагы улуу инсандардын бүтүндөй бүт баарын карап көргүлө, ит көрбөгөн корлуктарды көрүп чоңоюшкан. Азаптын азабын тартып көтөрүлүшкөн чоңоюшкан. Россиянын эң мыкты деген азаматтардын баарын караңыздар. Жазуучулардын баарын караңыздар. Бүтүндөй баары Питердин подвалынан чыгышкан. Адам болом деген болсо, ал кайда экендигине карабастан адам болот. Адам болуу максатын койбосо, Аксарайга киргизип, алтын аяктан суу ичирип койсоң дагы адам киши болбойт. Билимге сугарылам деген киши ал кайда окугандыгынан көз карандысыз. Мына улуу моң билет. Мен дайым ушуну мисал келтирип айтам. Биз жумуштан башыбыз көтөрүлчү эмес. Коштон чыксаң маляга, малядан чыксаң кошко түшөт. Окудук го. Союзда мыктылардын мыктысы болуп окудук го. Бизге өзгөчө бир баягы мугалимдерди жалдап алып окуткан жок го бизге ата-энелерибиз. Азыр бул тек гана мода болуп калды. Сен балаңа репетитор алдыңбы? Мен балама репетитор алдым. Бул дагы рия көргөзмөчүлүк болуп калды. Баланчы түкөкчөнүн кызын ушундай кружокко алып барат экен. Анда не пайда, садакаларым айткылачы? Не пайда? Акылың менен таш жарып турса дагы, ийне менен бир топчуну кадай албаган кыздарыбыз четинен чыгып атпайбы? Анда не пайда? Камыр жуурганды билбей атат, анда не пайда? Мен айтпайм кесме кескенди деп. Кийим үтүктөй албай атат, ойлонойм. Мага десең Гарвардты же Оксфордту бүтпөйсүн, эгер ошол колуңдан келбесе, сен жубай катарында не пайдаң бар?
илимдүү, билимдүү болуп кетти. Не табат ошону? Айткылачы. Мына кыргыздын жигиттерине мен кайрылам. Бириөөңөрдүн колуңардан келе газосварщик, электросварщик болуп, токарь же фрезеровщик болуп иштеш. Сиз орто моонго киресиз да, жигиттерге кайрылып отуруп. Келбейт го, чын айткыла да. Мойнубуз калышыбыз керек го. Радиоң бузулуп калса оңдой албайсың го. Жок дегенде муну патрон күйүп калса ошол патронду алып, ал жактан токту өчүрүп, кайрадан токко улай албайсың го. Мен Кыргызстанда ошого кайрылып атам азыр. Биздин эле коом ушундай болуп калдыбы? Билбейм. Азыр бир мамлекеттик думанын депутаты, жаш депутатмын дейт. Мен мына ошол агайларды көрүп, ушуларды устат катарында учительдер деп айтып атат дедилер. Мен бир башкача сезимде болуп кеттим. Анан тургузуп айттым, кечиресиз, канча жаштасыз? Сен 46 жаштамын дейт. Мен өзүмдү саясатчы деп айта албаймын дейт. Себеп думага биринчи жолу шайландым дейт. Эми тамтаңга басып аткан жигит киши баламын дейт. А биздин кыргыздарды карасаң, 21 жаштагылар сени отургузуп алып окутуп атпайбы? Бул неден кетти бул? Демек касиеттен экен го. Мен туруп, атайын ошол кишиге рахмат айтып, ыраазычылык айтып, өзүнчө сөз айттым. Новые люди деген партиядан келген экен. Мен саясатчымын деп айта албайм өзүмдү дейт. Сен жаңы гана баштадым дейт. Биздин жогорку кеңешти карагыла. Асман менен жердей бар. Ошондуктан азыр Кыргызстанда жигиттер эң керектүү кесип бул ошол кышкынагыч, швакчы, монтажник, электросварщик, газосварщик, ширетүүчүлөр. Мына ошолар эң чоң айлык алат. А сиздер билесиздерби, мыкты чайканалардагы ашпозчулар канча алат айына? Канча алат? Канча алат? Кыргызстанда 20 миң да. Жок, мен пайдамсын 10 жыл мурда уккан $3,000 алат. Азыр 10 миң доллар алат. Мыкты, өтө күчтүү шеф-поварлар Азыр 10 миң алат. 10 миң доллар алат чайканада. Эгер биз акылдуубуз деген болсок, эмне үчүн ошолорду жасай албайбыз? Кайда акылың? Эмне үчүн жасай албайбыз? Бир жерде жетишпейби? Эмнеге ушундай эмес? Айткылачы. Эң туура айттыңыз мына сиз. Эң туура. Жөнөкөй мындай орто заар кафедеги ашпозчулар $5,000 алышат. Кана, ким алат ошончону? Президент да албайт. А бирок кыргыз бешиктен чыкканда папка көтөрүп түшүш керек. Калппы? Биз бүтүндөй аң сезимибизди оодарып, тескери болуп калган аң сезимди кайрадан бутту бутка, башты башка коюшубуз керек да. Биздики оодарылып калды да, кандай дейсиңер? Бүтүн аалам оодарылып калды. Теңирден тескери болуп калды. Билген киши сүйлөп атса, билбеген киши өзүңдү карап ал деп беттен алмай болуп калды. Мына ушул өткөндө биз төгөрөк стол өткөрүп атканыбызда дагы эң чоң темалардын бири ушул болуп атты. Фейк жаңылыктар деген. Фейктер болуп атты. Отуруп эле ура берет, отуруп алып ура берет. Бир киши 20 киши үчүн жазат экен. Кандай болду бул? Кандай коом болот? Кандай өлкө болот? Мен ошол жерде маселе көтөрдүм. Маалыматтык коопсуздук кандай маселе болот? Бул мамлекет кандай? Карап көргүлө. Тилекке каршы ошол мамлекеттик деңгээлге чыгып отурат. Фейк проблемасы мамлекеттик деңгээлге чыгып отурат. Мамлекеттин заказы. Баракелде. Мына ошону улуттук идеология катарында көтөрүп алдык биз. Демек биздин түбүбүз ишенип койгула, жакшылыкка алып барбайт. Бул өтө жаман, бул өтө кордук. Аллах сактасын. Өтө жаман кордук алып барат. Биз ошону токтотушубуз керек. Кантип деген бул киши берген суроого дагы бир жолу айтам, сабаттуулукту көтөрмөйүнчө болбойт. Сабаттуулук дагы бир жолу айтам, сабаттуулук. Мектептен башталыш керек бул нерсе. Мектептеги тарбия болуш керек бул нерсе. Азыр карагылайчы, мектептин балдары бир класс менен бир класс чатак болуп атат. Эмне үчүн? Себеп ата-эненин тарбиясын албай атат, теледен тарбия албай атат. Эртеден кечке чукуганы мына бул. А бул жерден жалаң өзүнө окшогондор
Каяктан тарбия алат анан? Мен өткөндө келгенде сиздер менен жолугушканда айттым эле. Биз кайгырабыз. Кыргызстандан алтын чыгып кетти, көмүр чыгып кетти, темир чыгып кетти деп Кыргызстандан адам чыгып кетип атат. Кыргызстандан эл кетип атат. Болгондо дагы акыл жүгүртө билген азаматтардын көпчүлүгү кетип атат. Билегинде күчү бар азаматтарыбыз кетип атат. Колунан бирдеме келе турган азаматтарыбыз кетип атат. А өлкө күндөн күнгө сазга батып жок болуп атат. Мүмкүн табарсыңар бул жерден bir 3 milyon rubl taptılar, 5 milyon rubl kayda varıp konusunlar sadakalarım aytpayçı. Konu var jeriңер бар mı? Kalabı konu var. Ошондуктан бизге шарт түзүп бергиле дегенден башка бир маселени коелу да, биз канткенден кайра касиеттүү калкыбызга, элибизге, жерибизге кетебиз деген маселени койбойлу. Канткенде де. Ошонун үстүндө ой жүгүртпөйлү. Тескерисинче бизге шарт түзгүлө. Эмне кылганга? Кеткенге. Бул жакта жүргөнгө. Мен түшүнбөйм. Барбы суроо? Шакирбай. Сиздик. Ушул мекеме кайтаруу боюнча сиз иштеп атасыз. Көп эле сүйлөшкөндө Москва, Небешина ушул эмелер калар кетишебиз барыбыз дешет сүйлөшүп келгендечи. Тууган уруктар, достор бар. Анан ошону сиздин бир идеяңыздан мага ой келген да, жамааттык эмеме баягы Дыйканчы чарба боюнча жамааттык кылыш керек деген идеяңыздан. Мигранттар деле чогуу өзү мекемебизге инвестор болуп, ал жакта акция катары акчабызды салып, $100 $1000 салып, инвестор болуп, анан иш орундары түзүлсө, биз дагы секин кетебиз деген. Мен ушул үмүт менен жашап атам. Чын айтайын, сиздерге таянайын деген оюмдан алысмын. Айрыкча кече күздөн кийин такырды таяныш болбойт экен деген чечимге келдим. Мен өзүмдүн ушундай үмүтүм бар, Кудай кааласа ушундай бир үмүтүм бар. Ушундай күндөр келет. Кыргызстанда жумушчу күчү жетишпей издеп калган күндөр келет. Кыргызстанда ошол кайрылуу, мен бир кайрылуу жасайм деген бир күндөрүм бар. Ушундан үмүт кылам. Кагылайын кызым, кайтчы өз жериңе, өз наныңды өзүң тапчы могу жерден деген бир күндөр келет деген үмүт менен жашап атам. А ушул үмүттү ишке ашырууга сиздерден көмөк болот деген үмүттү мен өчүрдүм былтыр күздө. Сиздер себепчи болуп каласыздарбы деген үмүтүм бар эле, ал үмүтүмдү да өчүрдүм. Мен жалгыз күрөшүшүм керек экен. Баары бир кетишим керек экен ушул жолдо. Таянам дегенде чатак экен, болбойт экен таянып. Себеп ишеним, отур, судур. Ишеним жок экен. Бирок мен ушул ишеним менен жашайм. Бир күндөр келет, Кудай кааласа, ишенип коюңуздар. Бир күндөр келет, силер жата бергиле, кашыланып, ошол күндөр келет экен, күтүп туралы дегендей кылып. Жатып тургула. Бирок ушул күндөр келет. Бизге өзүбүздүн курулушчулар, өзүбүздүн жумушчулар келе турган күн келет. Мына программанын биринчи программа катарында биздин бүтүн Кыргызстан ушундай bir ideyаны киргиздик. Өткөндө жаңы билим берүү министрин дайындап атканда мен айттым, биз орто кесиптик окуу жайларды күчөтүшүбүз керек. Эң күчтүү окуу жай ошолор болуш керек. Ансыз бизде жумушчу класс деген тап катарында жоюлуп кетти. Жок да жумушчу. Эми бул жакта каалайбызбы, каалабайбызбы? Бүгүн да ушул Думада сөз болуп атканда ушул маселе көтөрүлдү. Кесиптик техникалык окуу жайларга көңүл бурсак деген. Эгер бул жактан мугалимдерди ал жака жиберип окутса, баары бир биз бойдон калабыз. Биз бойдон, биз өзгөрбөйбүз. А эгер биз ушул жака жок дегенде 25-30 жигитти алып келип туруп ушул жака оң жагыңды карап, Федяны карайсың, Сергейди карайсың, Володяны карайсың, кокуй уят экен, мындай кылбаш керек экен, мондай болуш керек экен деген бир өзгөрүү болор бекен деген үмүт менен айттым мен ушуну. Ал жака карап, бул жакты карасаң Жеңиш отурат, бул жакты карасаң Былтырбай отурат, бул жакты карасаң Болот отурат, өзгөрө албайт.
айлана чөйрө коомдор тарбиялаш керек. Булар күрүчтү кандай кармайт, булар жумушка кандай мамиле кылат, ошону көрсө оңолорбузбу деген бир баягы кичине от калды да, үмүт. Ошондой болсо керек деп атат. Анан сиздин айтып аткан оюңуз абдан туура. Кетүү жөнүндө мүмкүн мына Япондор күлгө айланган. Немистер күлгө айланган. Корея ошондой болду. Күлдөн көтөрүлүп чыгышты да. Улуттук ар намыс менен гана көтөрүлдү. Башка эч нерсе менен көтөрүлбөгөн. Улуттук ар намыс менен көтөрүлдү. Өчпөгөн үмүт бар, эртең болбосо бүрсү күнү көзүбүз түк ачылып калар деген үмүт бар. Бирок күндөн күнгө алып өчүп баратат менде. Мен аны жашыра албайм. Кезек сиздерде? Саламатсызбы агай, кош келипсиз. Сол ичинде аймактык коопсуздукка байланыштуу суроо. Баарыбыз билебиз, жакында бир жаман биздин мамлекетке теңирден тескери боло турган бир протокол кабыл алынды. Ал протокол тууралуу генералдар Исмаил Сапов, Токон Мамутов, Султанбай Ажигитовдор айтып атат да, бул жигитке токто, шашпай, андан көрө кеңешели деп. Анан алчып айтты, Исмаил Сапов сиз мага акыл үйрөтпөй эле коюңуз деп. Бул жигитти азыр токтотуп албасак, Кыргызстанда бизди анклавга таштап койгон калды да. Ушул маселенин кандай жолу барбы? Мындай чакырып келип, канча мындай кылайлы, тигиндей кылайлы дегенде сүйлөшсө болобу ушул киши менен? Мен силерди чакырып атам Кыргызстанга. Келгечи Кыргызстанда иштейли деп. Мүмкүн ушул? Эми мындай жигиттер, Чубак ажы аябай бир керемет сөз айтты эле да. Өтүкчү өтүгүн тиксе, набайчы нанын жапса, дыйкан буудай өстүрсө, уста үй курса, Пожарник өртөтөт. улап кете берсе боло берет. Ошон үчүн бизде 6 миллион калп болсо 6 миллионун бүтүндөй бүт баары эксперт да. Бардык тармак боюнча. Өткөндө мен интервью өткөндө айттым эле. Мен канчалык өзүмдү акылдуумун дебейм, буудай сээп аткан дыйкандын барып колунан буудайын талашпайм, мен сээп берейин деп. Мен канчалык өзүмдү акылдуу дебейм, жөнөкөй эле медициналык колледжди бүткөн кыздын колунан ийнени ала койбойм, мен укол сайып берейин деп. Мен эч качан бирөө бухгалтер отчет даярдап атса, кел мен жазып берейин деп айтпайм. Себеп мен өзүмдү өзүм сыйлашым керек. Менин колумдан келбейт ал нерсе. Мен ийне сая албайм. Буудай сепсем себермин, бирок дыйкандай кылып сеп албайм. А бирок кайсы кесиптин ээси болбосун келип мен үйрөтөт да баары. Саясат мындай болуш керек, саясат андай болуш керек. Биздин кайгыбыз мүмкүн ушунда туруп аткан. Ошого жеткиликтүү даражадагы адистер бар. Кайсы жак туура эмес кеп бараткан болсо, ошону айтуу керек. Мээ төбөбүз көккө жеткен болсо дагы, адис бирдеме деп айтса, ошого түшүшүбүз керек дагы, ошонун акылын угушубуз керек. Кыргызда да, мусулманчылыкта да бир сөз бар. Билбеген күнөө эмес дейт. Бирок билбегендигини билбеген. Мына ошол күнөө дейт. Билбейм деп айтыш керек. Анан кайсы протокол болот, кандай болуп коюлат, башка болот, анын өзүнүн мындай бир жолдору бар. Жалгыз эле Мадумаровго иштейт ал. Протокол деген бул бардык өзүнүн баскычтарынан басып өтүш керек. Түзүлүп коюлса, мүмкүн убактылуу сүйлөшүүлөр жүргүзүп атканда ошондой деген сунуштар берилет. А бул качан күчүнө кирет? Качан бардык этаптарды башынан өткөргөндө. Мындайча түшүндүрөйүнчү сиздер. Бирөө менен кудалашасыз да, барасыз, кызына сырга саласыз, антесиз, мынтесиз, алдынан өтөсүз, бүт жакшы жагыңызды көрсөтөсүз өзүңүз. Айрыкча биздин болочок кайненелер келиштирет ал жагын. Айланып садага болоюн, тадага болоюн, мурдунан бери өбүрөт. Бул алдоо.
Ертең аман есен сүйреп үйүнө киргизип алса, жоолук салгандан кийин анан көрсөтөт анан мурдунан анан ушул нерсе мамлекеттердин ортосунда да жүрөт. Алдоо жолу менен кетет, бири-бирин. Ким утат? А ошентип барып, эптеп, септеп олтуруп, никесин кыйып алат да. А протокол деген бул эптеп, септеп барып, жогорку кеңештен ратификациядан өтүш керек. Ратификация деген сөз ошо нике кыйылды, бүттү деген сөз. Ага чейин бардыгы куру бекер сөз. Кулагына салган сыргаң да бекер, жетелеп барган коюң да бекер, көтөрүп барган себетиң да бекер. Башына салган жоолугуң да бекер. Ушул сыяктуу эле түшүндүрөйүнчү мен жөнөкөй турмуштук жагдай менен. Түшүнүктүүбү? Ал барганда ушундай сүйлөшүүлөр боло берет. Сиз мындай кыласыз, биз мындай кылабыз. Анан келип жогорку кеңеш ошону ратификациядан өткөргөн болсо, мен өткөндө бир мисал келтирдим го. Мадумаровдун жумушчу протоколун ушунчалык бир билбейм. Бүтүндөй адамзат Марстан киши таап алса дагы мынчалык кубанбайт да. Булардын кубанышы ушул. Аны түшүндүрөм деп, түшүндүрө албайсың да. Бирок түшүнүп турат, мен дагы бир жолу айтам, кет протоколдо эмес, кет Мадумаровдо. Кет менде. Кетпе ошол 5-чи микрофондо. Ошол өтүш керек. Анан жымжырт болот. Анан жакшы иш кетет. Анан жаан жайт, анан токтогул сууга толот, анан свет арзандайт. Анан сиз айтып аткан мугалимдер 10 миңден эмес, ошондо 70 миңден айлык алып калат. Муну түшүнүп турасыңар да, мени сүйлөтпөңүр, э? Жакшы, суроо барбы дагы? Кезекте өзүңөр карайдыңдар. Кечиресиңер, агай. Бир жыйында 3-4 балдар